Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн экстренный выпуск дегендей тез чагылган чыгарылыш. Анткени түнү бою биз уктап атканча ошо бүгүнкү күнү Израиль менен Ирандын ортосунда кагылышуу болуп кетти. Израиль анын Дамасктагы, Сириядагы, ошо Сирияны бул жерден көрөлү, Дамасктагы болгон элчилигин талкалаган F-35 истребитель менен. Анан ушул аябай Иранда көп кандайдыр бир чоң бийликке чоң мындай атакка генералын өлтүрүп салышкан да. Ошондо Иран жооп беребиз дешкен. Жооп беребиз дешкенде кошумча дагы Израильде төмөнкү нерсе болуп кеткен. Израилдин өзүндө баягы Газа секторунан Израиль Хамас менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Мисирден ал сүйлөшүүлөрдүн негизинде ошол Хамас айткан эле, баягы биз бүт Израилдин сакалдын күчтөрүн чыгарып кеткиле Газадан. Чыгарсаңар биз деген силерге 40 силердин баягы туткундарды бошотуп беребиз деп. Анан Израиль акыркы 3 күн 4 күндүн ичинде бүт сакалдын күчтөрүн Газадан чыгарды. Чыгаргандан кийин Хамас жооп берди. Кечиресиздер, биз 40 ошол туткунду таба албай атабыз. Тирүү эч ким калган жок деп жооп берди. Ошондой жооп бергенден кийин анан Тель-Авив жооп берди Израиль. Анда толук өлгөнгө даяр болгула деп. Ошол менен бирге Тель-Авивдин өзүндө чоң мындай сүйлөшүүлөр болду. Тель-Авивде Беньямин Нетаньяхуга Израилдин радикалдары каршы чыкты, аябай каршы чыгып, сионисттик партиянын мүчөлөрү ошол Нетаньяхуга айтты: эгерде сен кандайдыр бир аракеттерди кылбасаң, анда сенин өмүрүң бүтөт деп айтышты да. Анан ушинтип айткан нерсесинен анан Нетаньяху кандайдыр бир аракеттерди кылганга жолдорду таштады. Ошону менен эл аралык баягы батыш өлкөлөрдүн чагындоо кызматтары Израилге айтты: жакында атака болот деп, Ирандан даярдоолор болуп атат деп. Анан Тегеран ошол даярдоолорду өткөздү. Анан урат бекен, урбайт бекен деп турушкан. Анан ошол түнү 300 объект, 300 ракета дрондорду жиберишти. Ушул ракета дрондор ушул Ирандын ушул чек арасынан баштап Ирактын үстүнөн өтүп, Иордандын үстүнөн өтүп, мына Иордания көрүп атасыздар, Дамаск, Сириянын үстүнөн өтүп, Ливандын четинен өтүп, Израилге учуп баштады да. Биринчи иретте атуулар дрондор менен, шахеттер менен башталды. 100дөн ашык шахетти Иордания атайын баягы абадан коргонуу кызматы уруп түшүрдү. Израилди колдоп. Сирияда Дамаска кээ бир дрондор жана ракеталар түшүп калды. Багдадка бир нече ракета жана дрондор түшүп калышты да. Анан ошол аткылоону кылгандан кийин ошо баягы Америка Коңшу Штаттарынын атайын абадан коргонуу күчтөрү, авианосецтер турган ушул Кызыл деңизде. Алар деген ушул дрондорго каршы F-35, F-22 учактарды колдонуп көбүн түшүрүштү. Анын сырткары дагы ушул хуситтер ата башташты. Бир 25-30 дрондой чыгарышты Израилге. Ошол дрондордун көбү түштү. Анан Ливандан Хезбалла күчү дагы кандайдыр аткылоолорду жасады. Анан Израилдин темир капкак деген Iron Dome деген системасы ошол 99% бүт ракеталарды түшүрдү. Израилде 36 киши ошол ооруканаларга кайрылды. Кандайдыр бир стресс менен же болбосо кээ бирлерине баягы Израилге 1-2 ракеталардан учуп келди дейт, ичине түштү дейт. Хайфага, Газа секторуна көп түштү дейт. Анан дагы Тель-Авивдин жанына түштү дейт. Ошол бир нече адам жарадар болду, же болбосо жүрөгү түшүп, кандайдыр бир стресс болуп ошол ооруканаларга келиптир. Ушинтип Израиль корккон болчу, системасы чыдабай калат деп. Анан күткөн болчу Иран бир 1000ге жакын дрон чыгарат деп. Эгерде Иран 1000ге жакын дрон чыгарса, анда аябай катуу сокко болмок. Бирок 300 эле дрон чыгарды. Анан 300 дронун Иордандын, араб өлкө Иорданиянын, ушул Мухаммед пайгамбардын түз тукуму болгон бул Иорданиянын шахтары башчылар. Ушул өлкө токтотту. Жана башка өлкөлөр дагы колдоо көрсөтүштү.
Бүгүнкү күнү ошол Иранга аябай жини келген араб өлкөлөр, сунниттик араб өлкөлөр бүгүнкү күнү Израилди колдоп жатышат. Бирок аны өз элине ачык айтса, эли туура эмес көрөт. Ошон үчүн өз элине ачык айтпай, расмий эмес түрдө колдошот, расмий түрдө колдошпойт. Ошо эмне себептен Иранга, Дамаскка Израиль ошо Касем Сулейманинин досун талкалашты да, Дамаск элчилигинде. Эмнеге Иранга кол салышты? Анткени Израиль бүгүнкү күнү ошо Хамас толугу менен ошо Иран менен даярдалган деп айтылат. Жана Орусия менен Иран ошо Хамасты даярдашты дейт. Негизи көп чатактын баарын Иран жасап жатат дейт. Хамасты даярдашты, Хезболланы колдоп атышат. Йеменде хуситтерди колдоп атышат. Хуситтер бүгүнкү күнү дүйнөлүк бензинге болгон, нефтке болгон баанын көтөрүлүшүнө себепкер. Анткени танкерлер бүгүнкү күнү ушул Йемен Кызыл деңизден өтпөй Европага момунтип Африканы айланып туруп, момунтип келип атышат. Ошон үчүн баа аябай чоңойду да. Баа чоңойгонун эсебинен анан баягы Европа мамлекеттери жана Улуу Британия жана ошол негизи Америка Кошмо Штаттары ошо Израилге колдоону көрсөткөнгө макул алышты. Газада да чоң запас газ турат. Ошого да британиялык компаниялар аябай кызыкты. Газада ошо газ бар, аны Израиль иштетет. Демек Израилдин экономикасынын күчү жетет. Сирияда аябай чоң газ мындай кендери бар, жыйындары бар. Ошо аябай кызыгат баары, ошон үчүн колдошот. Иран болсо, Ирандын ичинде аялдары хиджаб чечип, каршы чыгып аятоллаларга, анан ушул демократикалык режимди эңсеп жаткандыктан чалгындоо кызматтар Израилге дагы, Америка Штаттарында дагы маалымат беришти. Иран бышты деген маалымат берди. Иран бышты. Иран бышкан алмадай болду. Эми муну Ксирди бийликтен алса, Иран Израилдин эң чоң досу болуп калат. Демократикалык мамлекет болуп калат. Иран аябай күчтүү өнөктөш болуп калышы ыктымал деген ойлор бар. Анан Америка Штаттары дагы Израилдин дагы күчү жетпейт экен. Хамасты көбүнчө мындай алганга да күчү жетпейт. Геноцид кылып салышты. Ага баары элдин Америка Штаттары жардамын токтоткон, ошон үчүн азыр кайра бере баштады. Геноцид кылып атышат да, бирок геноцид дагы маселени чечпейт экен. Мына мен саясаттануучумун, мен билем эмне маселе чечет. Билим берүү гана маселе чечет. Түшүнүктүүбү? Эч качан аскерий күч менен бир кача элди өлтүрсөң, эгерде мурун 100 миңдеген эл жашаса, баарын геноцид кылып салсаң болот эле да. Бүгүн миллиондогон эл жашагандан кийин, анан көптөрү дүйнө жүзүнө тарап кеткенден кийин геноцид менен суроону эч качан чечпейсиң. Ошон үчүн муну билим берүү менен эле, байлык менен эле, жакшы жашоо менен эле, илим менен эле чечсе болот бул маселелерди. Ошон үчүн бүгүнкү азыр Америка Штаттары жана Израилдин айтуусу боюнча булар Иранга аскерди киргизишпейт. Америка Штаттары жана Израиль Иранга аскерди киргизишпейт. Экономикасы аябай чоң Израилдики, Ирандыкынан. Бирок Иранга булар өзүнүн эли аз жана ошол эли аз болгондуктан эч кандай геноцид кыла албайт, эч кандай армия киргизбейт. Булар деген режимди алмаштырышат, аяталлага кол сала башташат. Ирандын эң чоң бүт башчыларын кырабыз дейт. Анан ошондон кийин калган калдыктар менен биргелешип стратегиялык өнөктөштүк түзөбүз дейт. Стратегиялык өнөктөштүк түзүп, кийин Иранга Израиль жана Америка Штаттары бүт технологияны, бүт илим-билимди таратат. Анан илим-билим системасына аябай чоң акча киргизебиз деген ушундай кандайдыр саясий серепчилердин ой пикирлери болуп жатат. Дүйнөлүк согуш башталып жатат. Ирандын экономикалык жана башка күчтөрү жетпес, бирок мындай партизандык согушка аябай жетет Ирандын элинин саны. Бирок ушуну токтотуш үчүн ошол батыш өлкөлөр геноцидтердин баарын токтотот. Анткени геноцидтер суроону чечпейт. Бир гана билим берүү, эл агартуу жана экономиканы көтөрүү жана дүйнөлүк максат, урмат өтөп туруп, дүйнөлүк максаттарга чогуу иштетүү. Ушул гана да. Ар кайсы согушту ойлонгон эле адамдарды кыруу. Алардын саны чоң эмес. Ошол стратегия кылганышат. Бизге кандай зыян?
Билбейм, биз моякта турабыз, мына могул Бишкекте турабыз. Анан карасак азыр бул жерде Шинжанда бир балекет болуп атат, азыр уйгур туугандар менен. Бул жерде Украина менен Орусиянын ортосунда жаман согуш болуп атат. Израиль менен ушул Ирандын ортосунда согуш, ушул Хезбал, Хуситтер, Йемен, Сирия, Ливан, ушул бүт баары. Африкада бир нече согуш. Африкада тынбай атат. Түштүк Америкада нарко согуштар да, нарко картелдер. Ушул согуштар бааны өстүрүп атат эле. Инфляция аябай катуу күчөп атат. Жашообуз кымбаттап атат, майнабыз азайып атат. Согуштан алыс болсок, туура өзүбүздү алып барсак, байыйбыз, бутка турабыз, күчтөнөбүз. Туура эмес өзүбүздү алып барсак, бул дүйнө аябай кооптуу болуп баратат да. Бул жерден жок болуп кетүүгө бир пас эле. Ошон үчүн акылдуу бололу, туугандар.